Балага китеп окуп берүүнүн кандай пайдалары бар? Бала менен биргеликте китеп окуу балаңыздын келечекте ийгиликтүү болуусунун дагы бир бөлүгү деп айтсак болот. Эми кантип биз китеп окуп баштайбыз? Биз көбүнчө бала мектепке эми жаңы барып баштаганда бул нерсени китеп окуш керек, ал тез окуп айтат, шара окуп айтат деп айтып баштайбыз. Мен муну психолог катары эмес, тез окуу боюнча тренер катары дагы айта алам. Себеби балдар көбүнчө мектепке барганда эле ата-эне ага кандайдыр бир көңүл бөлүп баштайт. Жок, сиз демек кеч калдыңыз эгерде мындай кылган болсоңуз. Балаңыз жаңы эле төрөлүп, 3-4 айлык болгондон баштап китепке болгон кызыгуусун жаратсак болот. Кантип? Эң эле алгач ага сиз түстүү сүрөттөрдү көргөзүп баштаңыз. 6-7 айлык болдубу? Анын уже угуу системасы өз калыбына келдиби? Демек эми сиз болсо китепти алып, катуу эмоция менен окуп баштаңыз. Мисалы, ошентип короз кыйкырыптыр дегенде короздун кыйкырганын ураңыз. Кийинчерээк бала 1 жашка жакын китепти алып өзү ачып, сиздин интонацияңызды дуурап, бала ошол китепти окуп баштайт. Андан соң 3-4 жашка келгенде бала 10 мүнөт бир нерсе менен алек боло алат. Ошону текшериңиз, экспресс-тесттер бар. Бул жөнүндө интернеттен карап билсеңиздер болот. Ошол экспресс-тестти жасагандан соң сиз баланы көрөсүз. Ал 10 мүнөт отура алат. Эми болсо биргеликте китепти окусаңыз болот. Тизеңизге жаныңызга отуруп, китепти биргеликте ачып, дагы да баягыдай эмоцияңыз менен окуп баштайбыз. Бала сиз менен биргеликте сиздин артыңыздан сизди кайталап баштайт. Андан соң эми балаңыз чоңоюп калды. 6-7 жашта мектепке барып атат, бирок бала шара окубайт, ал окуудан кыйналып атат. Эмне үчүн? Эң эле биринчи анын мугалимине көңүл бурабыз.